Правый руль күнөөлүү боло бербейт да. Ал шопурга байланыштуу. Ушу оң урулдуу автоунааларды такси кызматына пайдаланууга тыюу салса жакшы болмок. 90% правый руль. Бардык бала чакасын багып атат. Оң рулдуу унааларды такси кызматында пайдаланууга кайрадан тыюу салуу каралууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык оң рулдуу унаалар коммерциялык багытта жүргүнчү же жүк ташууга тыюу салынат. Жогорудагыдай кайчы пикирди жараткан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Министрлик мындай чектөө менен жол кырсыктарынын алдын алуу максатын көздөөдө. Жалал Абад облусунда өткөн жылы 598 жол кырсыгы катталса, анын 117си оң рулдуу унаалардын катыштыгы менен болгон. 1136 жаран кырсыктын курмандыгы болуп каза тапкан. Адистер жол кырсыктарынын 60% сабатсыз айдоочулардын айынан жараларын белгилешет. Ошол эле учурда өлкөдө автоунаалардын саны өскөнү жана жолдордун ага ылайык келбегени да башкы себеп. Андыктан жол эрежелерин одону бузган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгы бар. Жылдын башын ошо жол кырсыксыз өткөрүү деген иш-чаралар өтүп жатат. Андан тышкары деле ошол ага карабастан жол кырсыктары ошо сиздерге айтып кеткендей, бирок жол кырсыктары дагы эле болсо катталууда. Өткөнкү жылдагы оң рулдагы автоунаалардын ошо катышуунда болгон жол кырсыктары 117 жол кырсыгына катышкан учур катталган. Анын кесепетинен 35 жаран каза болгон. 2020-га салыштырып кетсек, ошо процент жоголуп кеткен да, плюс 31,4%ке өсүп кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 17 миңдей автоунаа жүргүнчү ташуу иштейт. Анын тең жарымы оң рулдуу унаалар. Министрлик жол кырсыктарынын 60% оң рулдуу унаалардын айынан болоорун белгилеп келет. Демилге албетте мындай унааларды айдаган айдоочуларга жыга берген жок. Алсак Жалал Абад Бишкек багытында каттагандардын 90% оң рулдуу унаалар. Мындагылар бардыгы эле күнөөнү оң рулдууларга оодаруу туура эмес деген пикирде. 10% эмес, азыр 90% правый руль. Бардык бала чакасын багып атат. Же ошол министерство ушулардын бала чакасына эмне бөлүштүрүп береби? Ушундай адам ташыгандаргачы 10 жылдан арагы стажын анан кийин берсин уруксатты. Кече чыгып жаш балдардан кийин каттап атса, 10 жыл 15 жыл стажы бар, андан арыгына ошо карасын ошону. Мен 25 жылдан бери каттайм, ушу жолдо жүрөм. Ачык сөздө. Бардыгы эле ошол эле правый руль күнөөлүү боло бербейт да. Ал шопурга байланыштуу. Шопурду караш керек, ошону текшериш керек да. Оң рулда эмне күнөө? Бардыгы эле 10-15 жылдан бери минет. Жакшы айдагандар бар, жаман ошо 1-2 жыл минип алып эле трассага чыгып алып башат. Ал туура эмес. Ошону өкмөт караш керек. А бул жерде бардыгы эле оң рулда почти 90%. А 90%-ти тыюу салып койсо, элдер эмне кылат? Кыла турган иши жок болсо, такси кылат ушу да. Башка левый рулдагылар кымбат болсо машина минели десек, запчасы кымбат. Бул жолго дагы жакшы эмес. Ушу оң рул кичине чыдап атат да бизге трассага. Кыргызстанда 2015 жылдан тартып оң рулдуу автоунааларды каттоого тыюу салынган. 2018 жылы өкмөттүн оң рулдуу автоунааларды коммерциялык максатта колдонууга тыюу салуу аракети коомчулуктун нааразычылыгынан улам ишке ашкан эмес. Өткөн жылы Ички иштер министрлиги такси кызматына лицензия берүү аркылуу оң рулдуу автоунаалардын кирекечтик кылуусун тыюуну сунуштаган. Бирок бул сунушту ишке ашырууда кийинкиге калтырылган. Менин жеке пикирим, баягы буга чейинки өзүмдүн тажрыйбама таянып туруп айткым келет. Ушу оң рулдуу автоунааларды такси кызматына пайдаланууга тыюу салса жакшы болмок деген оюм бар да. Анткени себеби такси деген билесиңер баарыбызга эле белгилүү болгондой, алар тез жеткизип клиентин кайра башка клиентти алтып, акчаны көбүрөөк табуу максатында көбүрөөк жол кыймыл эрежелерин бузууга жол берет да. Ошол себептен ушул багытта колдонууга тыюу салууну сунуштайт элем. Адамдык сапатын, человеческий фактор дейбиз го. Ошол нерсе бизде кандай десем, төмөн десемби, бир аз төмөнүрөөк болуп жатат. Солидарность деп коебуз го. Ошол нерсени дагы биз жогорулатсак. Айдоочулардын өзүндө, айдоочулардын өзүндөгү, өздөрүнүн арасындагы бири-бирине болгон мамилени дейбизби, жалпы эле жол кыймылынын катышуучуларына арасында болгон мамилени биз жогорулатсак, көтөрсөк жакшы болмок деген сунушту айтат элем.
Ошондой эле сунушталып жаткан токтомдо 3 категориядагы автоунааларга ылдамдыкты чектөөчү жабдуу коюу каралган. Ага ылайык автобустар, 8ден ашык орундугу бар автоунаалар 3,5 тоннадан 12 тоннага чейин жүк ташууга ылайыкташкан жана 12 тоннадан ашык жүк ташуучу автоунааларга ылдамдыкты чектөөчү жабдуулар коюлат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.